Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кол тийбестик укуктан ажыратуунун мыйзамдуулугу боюнча Жогорку соттун Конституциялык палатасы Алмазбек Атамбаевдин экс-президент макамынын алынышын баш мыйзамга каршы келбейт деп тапты. Оглашается решение Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики. Именем Кыргызской Республики решение Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики. Буга байланыштуу Атамбаевдин юристтери экс-президенттик макамын алуунун мыйзамдуулугунун чечимине наразы. Нурбек Касымбековдун айтымында Конституциялык палатанын коллегиясы алардын чечимдерин эске алган эмес. Чечимге биздин ушул негизги доводторубуз дүйнөлүк практиканы биз келтирбедикпи? Казакстанда ушул артка келтирүү боюнча, мыйзамды артка иштетүү боюнча Беларуста, Россияда, башка мамлекеттердин конституциялык соттору кандай көз карашта? Биздин Конституциялык палатанын көз карашы мына көрдүңүздөр башкача болуп чыкты. Ал эми КСДПнын төрайымынын орун басары Кундуз Жолдубаева Жогорку соттун Конституциялык палатасы бийликтин буйругун аткарды деп эсептейт. Биз бул чечим ушундай болоорун күткөнбүз. Анткени кечээ эле билинген болчу, бул жана Эркин Мамыровду ишти кароодон четтеткенде эле белгилүү болгон кандай чечим чыгарарын. Бийликке Конституциялык палата бир добуштан ушундай чечимге келди деген чечим керек болчу да. Эркин Мамыровдун өзүнүн өзгөчө бир ою болмок. Алга бийликке андай ойдун кереги жок. Бийликке бир добуштан ушундай чечим кабылданды деген чечим керек болчу. Бул Конституциялык палата саясий буйрутманы аткарды деп эсептейбиз. Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Соронкулова бул чечим тууралуу комментарий берди. Чечими туура эле болду, бирок мындай толук кандуу жооп болгон жок. Анткени Конституциялык палата артка кетүү күчү боюнча бул адам укуктарына таандык нерсе. Бул жерде президент менен экс-президенттин макамы жөнүндө кеп болуп аткандан кийин талашылып аткан берене менен конституциялык берененин ортосунда эч кандай байланыш жок деп койду. Байланыш жок болгондон кийин башынан бул маселе каралбаш керек эле. Карап териштиргенден кийин буга толук кандуу жооп бериш керек эле да. Эми бирок чети менен жооп берди. Мен ал немесине чечимине макулмун. Буга чейин КСДП партиясынын саясий кеңеши Кыргызстандын мурдагы президенти Алмазбек Атамбаевдин кол тийбестигинен ажыратуу мыйзамсыз болгону тууралуу Конституциялык палатага өтүнүч менен кайрылып, бул иш 23 октябрда каралып баштаган. Ал күнү соттук коллегиянын бир мүчөсү Эркинбек Мамыров ишти караган курамдан чыгарылган. Ал эми Алмазбек Атамбаевдин кызыкчылыгын коргогон жактоочу Нурбек Токтакунов жыйынга төрагалык кылуучу Конституциялык палатанын жетекчиси Карыбек Дүйшеевди соттук коллегиянын курамынан чыгаруу тууралуу өтүнүч келтирген. Ал буга негиз катары Дүйшеев 2013-2014 жылдары Жогорку кеңештин ал кездеги төрагасы Асылбек Жээнбековдун кеңешчиси болгонун, ал эми Асылбек Жээнбеков президент Сооронбай Жээнбековдун иниси экенин айтып, кызыкчылыктар кагылышы болоорун айтты. Соттук коллегия бул өтүнүчтү четке каккан. Конституционная палата Верховного суда Кыргызской Республики определила отказать в удовлетворении ходатайства Токтакуна Нурбека Акбаровича, представителя Касымбекова Нурбека Айтовича по доверенности об отводе председательствующего судьи Конституционной палаты Верховного суда Дүйшеева Карыбека Арсанбековича. Настоящее определение Конституционной палаты вступает в силу с момента подписания и обжалованию не подлежит. Дальнейшее председательствование передается председательствующему. Эске салсак, Жогорку кеңеш 27-июнда Алмазбек Атамбаевдин кол тийбестигинен ажыратуу боюнча токтом кабыл алган. Анда парламенттин 103 депутаты макулдугун берип, 6 гана депутаты каршы чыккан. Борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку кеңешке кезектеги шайлоо 2020 жылдын 4 октябрында өтөрүн жарыялагандан бери шайлоого даярдык азыртадан эле күчөөдү. Саясатчылар арасында парламентке өтүүчү босого пайызын түшүрүү жана шайлоо күрөөсүн азайтуу боюнча түрдүү сунуштар айтылууда. Ал эми Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Ишенбай Кадырбеков эгерде 2020 жылы парламенттик шайлоо 9% босого чек менен өтсө, өлкөдө саясий кырдаал курчушу мүмкүн экенин айтты. Мына ойлоп көрүлүчү, 2 миллион шайлоочу келчү болсо, 9% өтүш үчүн 180 миң шайлоочунун добушун алышың керек. 170 миң шайлоочуларды добуш бергендер болсо, берген шайлоочулар өзүнүн өкүлүсүз калып атпайбы? Мына ушундай коркунучтан алыс бололду. Анын акыркысы бул бүт бир ойлуу, башка ойлуу, оппозиция болобу, баары тең парламентте талаш тартыш болуш керек. Качан гана башка ою бар, оппозиция турган адамдар парламентке келбей көчөгө чыгып калса,
бул кырдаал өтө катуу болот. Ошондуктан бийликтегилер элдин ой пикирин, эгерде эл баары тең нааразы болуп атса, шайлоо укугунан ажыраттык, шайлоо тиги кодекстин оңдогула деп отурса, парламент көгөрүп туруп алчу болсо, анда кырдаал кыйын болуп калышы мүмкүн. Республиката журт фракциясынын депутаты Таабалды Тилляев босого пайызды түшүрүүнү колдоду. Мен көз карашым 7% болсо жакшы болмок. Себеби бул демократиянын жолунда башка партияларга да мүмкүнчүлүк болмок да. Себеби биздин Кыргызстандын тагдырында өзүңүздөр билип атасыздар, 9%ды ашыш өтө кыйын болот партияларга. Жана кичинекей партияларга мүмкүнчүлүк жок болот да. Ошон үчүн мен ойлойм, парламент бул маселеге да кайрылып келет. Шайлоо мыйзамына караганда мен ойлойм, президент да макул болот 7%га түшкөнгө. Өнүгүү прогресс фракциясынын депутаты Исхак Масалиев парламентке өтүү босогосун керек болсо 3%га чейин түшүрүүнү сунуш кылды. Эң жаман нерсе, эки партия 200 миңден алып, бир партия 100 миң алып, 300 миңден 3 партия алса, ошондо 600 миң шайлоочунун добушу жогорку кеңеште өкүлчүлүк болуп келет. Ал эми 1 миллион 400 миң калктын добуштору четте калат. Мен ойлойм, бул эч кандай демократияга да дал келбейт, анан эл өкүлчүлүгүнө дал келбейт. Ошондуктан төмөндөтүш керек, башка жол жок да. Эч кандай жол жок. Төмөндөтүш керек болсо 3%га чейин түшүрүш керек. Ал эми айрым саясатчылар 9%дык босого чекти колдоодо. Алардын бири депутат Алмазбек Токторов өз пикирин мындайча негиздеди. Бул жерде кошулуп дагы кетсе болот. Эми 9%ды киргизгенде эмнеге киргизди? 9%ды киргизгенде биз уже Кыргызстанда туруктуулук болуп атат. Туруктуулук канчалык туруктуулук болсо, ошончолук пайызды көтөрө берсе болот. Ошон үчүн азыр 9% бул менин оюмча туура эле. Ошол эле учурда мурдагы депутат Камчыбек Ташиев дагы 9%дык босого балды колдой турганын Facebook'тагы өздүк баракчасына жазды. 2020-жылы боло турган парламенттик шайлоонун өтүү босогосу 9% болуп белгиленген. Акыркы маалда ошол босогону ылдыйга түшүрөлү деп айтып жүргөн саясатчылар ушул норма кабыл алынганда унчугушкан эмес. Көпчүлүгү парламентте отурушкан. Эми гана айта башташты. Демек ошол маалда Атамбаевдин демилгесине каршы чыгууга эрки жеткен эмес. Жеке мен 9% босогосун калуусун каалайт элем. Саясий атаандаштыкта күч сынашалы. Кайсыл адамдарга мамлекеттин тагдырын тапшырууга болот экенин эл чечсин. Ал эми депутат Мирлан Маматалиев шайлоодогу 9%дык босого чектин эки тарабы бар экенин белгилейт. Эми бунун эки медали две стороны дегенде бул эки жагы бар да. Биринчи жагы эми өзүңүздөр көргөндөй канчалык ушул партиялар көп болсо, ошончолук өкмөт туруксуз иштейт экен да. Бир мындай минус жагычы. Себеби айрым учурларда өзүбүз байкадык, акыркы 9 жылда кандай болду, 2010 жылдан бери канча жолу мындай партиялар жөн эле фракциядан, коалициядан чыгып кетип өкмөттү бузганга жолдору оңой экен да. Ал эми башка жагы болсо, эми жаңы мындай ачылып аткан партиялар же жаңы келаткан күчтөргө бул бөгөт болуп калат экен. 9%. Жакшы жагы мындайча айтканда, мындай жакшы жагы ошол башка мамлекеттерге окшоп, ошол эле Америкага бир эки чоң партия бар дегендей эле бизге дагы мүмкүн келечекте бир 3-4 партия эле чоң бир партия аягында калат деген ниет менен, анан ошондой эле ошол туруктуу иштеш үчүн деген мындай жазылган мыйзам болуп калды да. Бунун эки жагы бар. Жакшы дагы жагы бар, жаман дагы жагы бар да. Бул арада Бишкекте 22 октябрда жогорку кеңештин депутаттары партия лидерлери менен жарандык коомдун өкүлдөрү дал ушул шайлоо мыйзамдарын талкуулашты. Ар бир кыргыз жаранынын шайлоого болгон укугун ордуна келтирүү. Жыйынга парламентке өтүү боюнча 7%дык босогону 9%га көтөрүү боюнча мыйзамдын авторлорунун бири жогорку кеңештин депутаты Мирлан Жээнчороев да катышты. Ал Кыргызстанда партиялык системанын абалын эске алып, босого пайызды кайра түшүрүү боюнча мыйзам долбоорун иштеп чыкканын жана кийинки жумада талкууга алып чыгаарын айтты. 17-жылы 9% 25 сунуштун бирөө болгон. Я не собираюсь голову пеплом здесь покрывать. Болгон оюмдун баардыгын мына Динара айым абдан кеңири ачып берди. Эмне себептен анткени мен профессионал катары сүйлөйм, анткени мен ошол убакта тезистерди биз палатада сүйлөшкөндө мен ойлойм ошону коомдук окууда жалгыз бир 2 же 3 эле киши болгон. Анын бирөө мына Динара айым болгон. Ошону биз талкуулашканбыз. Анда мен өзүм да тезистеримди өргөм. Бирок мен бүгүнкү күндө көргөндөн кийин 17-жылдан кийин партиялардын Исхак Асанович айткан ыдырашын көргөндөн кийин мен толуп өзүм оюмду өзгөртүп бүгүнкү күндө жана 9%ды алуу боюнча мына демилгем эмки аптада чыгат.
Эске салсак, шайлоо мыйзамында босого чек тууралуу өзгөртүүлөр соңку жолу 2017 жылы киргизилип, ал 7%дан 9%га чейин көтөрүлгөн. Анда депутаттардын 106-сы колдосо, 9 гана эл өкүлү каршы добушун беришкен. Убагында бул мыйзамды колдогон депутаттар өздөрү тынчсызданып баштаганы байкалууда. Криминал баш көтөрдү, ага каршы күрөш жүргүзүү керек деп айтып, ооздуу жыйгыча дагы бир ишкер өлтүрүлгөндүгү белгилүү болду, деген депутат Жанар Акаев 23 октябрь күнү кечинде Манас аэропортунун жанында турган автоунаанын багажынан киши колдуу болгон адамдын сөөгү табылгандыгын айтты. Бул менин же өкмөт башчынын маселеси эмес, бул ошол жалпы жарандардын маселеси. Эми саясатташтырат дейт, саясат болуп кетти, бир такыр сүйлөбөй коелу парламентте. Биз проблеманы айтып турушубуз керек. Ооруну жашырсаң өлүм ашкерилет дейт. Biz problemаны мына ушул жерден айтып козгоп турбасак болбойт. Биз оозубузду жыгычаң мына кечинде аэропорттон дагы бир ишкердин акча ташыган өзүнүн машинесинде багажында сөөгү табылып атат. Ошондой эле депутат милиция кызматкерлери кармаган кылмыштуу топтун мүчөлөрү сот тарабынан бошотулуп жаткандыгына көңүл бурду. Буга чейин депутат Жанар Акаев өлкөдө криминал таасири чыңдап жаткандыгын айтып, бул багытта чабал иши үчүн өкмөттүн ишин сынга алган. Мадина кафесинин ээси мыкаачылык менен өлтүрүлдү. Бул бүтүндөй бизнеске, ишкерлерге болгон чоң сокку болду. Мамлекет, өкмөт ушундай маселеде өзүнүн алсыздыгын көрсөтүп атат. Криминал азыр Кыргызстанда кадимкидей баш көтөрдү. Мына Кыргызстандан чыгарылып кеткен акчанын суммасын карагыла. Жарым жылда 247 миллион акча мамлекеттен чыгып кетти. Бир гана чоң компаниялар, чоң бизнес эмес, азыр орто бизнес дагы акчасын алып чыгып кетип атат. МВД криминал менен күрөшүүдө өзүнүн алсыздыгын кылып атат. Эл өкүлүнүн мындай билдирүүсүнө премьер-министрдин басма сөз катчысы Адилет Султаналиев жооп кайтарып, саясатчыларды сын айтууда объективдүүлүккө чакырган болчу. Борбор шаардагы ишкердин өлүмү боюнча кечиктирилгис тапшырмалар берилди. Милициянын ыкчам аракетинин жана коопсуз шаар долбоорунун техникалык мүмкүнчүлүктөрүнүн шарапаты менен тез арада кылмыштын бети ачылды. Биз ата мекендик ишкерликтин инвестициялык климатын кызыкчылыгы үчүн мындай кескин билдирүүлөрдү жасоодон карманууга чакырат элек. Жогорку кеңеште мындай пикирлердин жаралуусуна Мадина базарында соода кылган Абдурахман Хуфур аттуу ишкердин киши колдуу болуп өлтүрүлгөндүгү себеп болгон. Бир нече күндөн бери дайынсыз болуп изделип жаткан ишкердин сөөгү Кочкор районуна жакын жерде казылып алынган. Бул кылмыш үчүн 8 адам камалып, алар ишкердин автоунаасына ээлик кылыш үчүн ушундай ишке баргандыгы айтылган. 4 кылмышка шектүү жаран кармалган. Алар Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилип, Бишкек шаардык Свердлов райондук соту тарабынан номер 1 СИЗОго 2 айлык мөөнөткө камакка алуу түрүндө бөгөт коюу чарасы тандалып алынган. Ал эми азыркы учурда болсо аталган кылмыштын бардык фактыларын белгилөө боюнча бардык зарыл болгон экспертизалар жана кошумча тергөө аракеттери жана оперативдик иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Ал эми ИИМдин мурдагы кызматкери, юридикалык илимдердин доктору Кайрат Осмоналиев уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү азыр эле баш көтөрө калган жок. Буга чейин эле каралар ээн эркин баш көтөрүп, атүгүл бийлик менен бирге иштешип келе жаткандыгын билдирди. Азыр биз көрүп атабыз, керек болсо ушу биздин парламентте деле бир топ ушундай мисалы келтирсек деле айта берсе боло берет да. Ошол эле мен өзүм көрүп атам, ошол жергиликтүү кеңештерге мындай мыйзамды бузган атайын уштурган топтордун тиешеси бар авторитеттер аракет кылып атышат да. Жергиликтүү депутаттар болобуз, айыл өкмөтү болобуз деп. Ушундай мисалы аябай көп. Ошондуктан мен ойлойм, криминал ошо 2010 жылдан кийин бул башын эч бир инхиби жок. Дайыма ушундай басын көтөрүп, орусча айтканда наглый болуп жүрөт да. Ал арада жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын жетекчиси Мелис Турганбаев жергиликтүү маалымат каражаттарынын биринде маек берип жатып, учурда түзөтүү мекемелеринде уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү кандайдыр бир артыкчылыктарга ээ болгон практика четке кагыла баштады деген. Мамлекет жаңк маселелерине жетишээрлик көңүл бурбаса, абактардын башчыларына кирим төбөлдөрдүн жардамына кайрылууга туура келген. Азырынча абактар бар кезде криминалдык элементтер дайыма камактагыларды башкарууга аракет кылат. Мындай учурлар болгон, бирок силер билгендей, мен мындай көрүнүштү колдобойм. Мен өмүр бою УКТ менен күрөшүп келем.
Ошондуктан менин жетекчилигимдин учурунда мындай режимдин ичинде көп нерселер өзгөрүүлөргө туш болууда. Аларга карата эч кандай өзгөчө артыкчылыктар берилбейт. Албетте, камактагылардын арасында түрмө мыйзамдары азыркы убакка чейин колдонулат. Бул планда абактардын башчылары мындай көрүнүштү эске алышууда. Деген менен коомчулукта каралар тууралуу пикирлердин арты суюлбай келет. Кошумчалай кетсек, Кримтөбөл Азиз Батукаевдин мыйзамсыз абактан бошотулуп, коштоо менен өлкөдөн чыгып кетиши боюнча мурдагы президент баш болгон бир катар аткаминерлер камакка алынып, тергөө жүрүп жаткандыгы маалым.